Assalamu alaikum, урматтуу катталуучулар, көрүүчүлөр. Кутмандуу кушуга кетиңиздер менен. Достор, кезектеги автоунаа Kia Optima 2019 жылкы 2-литровый автомат коробка. Бул машинени өзүнүн эле инибиз, Алтын деген инибиз айдап жүрөт эле. Алтын ТВ YouTube'дан да көрсөңүздөр болот. Ушул бала өзү уйкуптан чыгарып, учурда өзүнүн тааныштарынын атына коюп айдап жүрөт, достор. Алгач мен силерге бир сыйра машина боюнча обзор кылайын дагы, анан баасыны, документ жагыны сиздер менен чогуу сурайбыз. Бул машинанын историясын ошо Алтын ТВга өтсөңүздөр, көрсөңүздөр болот. Кантип айдап жүргөн бир канча видеоң бар ал жакта, YouTube'да? Жок, машина 3-4 ушу машина тууралуу видеолору бар экен. Электропакет, блокировка, разблокировка, электрический зеркал. Так, бул жагы уже түшүнүктүү. Оп, бисмиллахиррахманиррахим. Муздап так калдым. Так, комплектация боюнча, достор. Передний подогрев сиденья бар, подогрев руль, драйв. Бизче айтканда спорт режимибиз. Так, мультируль, липсток бар. Пробеги 207.717. Так, бул жагында. Так, корректор фар бар. Ногу неменики? Максимальный да турат, азайтып, баягы яркостун. Анан антибукс бар, достор. Так, андан сырткары двухзонный климат контроль. Двухзонный климат контроль бар, өзүнүн штатный мафону. Так, дальше эмнеси бар? Парктрониктери жок, электропакет, задний электропакет. Чехолну көрдүңүздөр, кызыл строчкасы менен. Жакшы жарашат экен. Бар жогу ордордунда. Чехолдор. Жакшы. Так, мотор жагын мен силерге көрсөтпөй эле коеюн. Машинеде историясында ДТП барбы? Жок. Таптазабы? Таза, прям таптаза. Бир кол айдалган. Бул эми YouTube'да мындай өзү видео тартат, анда комментарий бергенден уялбайтчы. Бергелеми, берген. Бар жогун көрсөтөсүзбү? Бар жогун көрсөтөлү. Бар жогун көрсөтөсүз. Болду шеп мынакей. Моторду жууп койгонмун дейт. Мынакей, достор. Так, арт жагында бустери бар экен. Машинанын ичи аромат чыттанат, багажы дагы сонун экен. Канча жыл айдадың өзүң? Мен 2020 жылдын башынан, январдан баштап айдагам. Ушул күнгө чейин өзүм айдап жүрөм. Бир кол айдаптыр да? Так, мотор жагында. Охо! Мына сага таптаза. Пай. Таптаза машина. Крылосу чечилген эмес. Таза экен. Бул жагын тартыштын кажети жок, достор. 2-литровый. Мотору дагы жакшы экен, мындай ровно жүрүп турат. Байкадыңыздарбы? Звугун байкадыңыздарчы? Так, мотордун защиткасы да бар экен. Пластмассовый защиткасында көрдүңүздөрбү? Бул жагында. Таптаза кылып, жууп тазалап коет. Жауап коет. Так, өзүнөн комментарий алайлы. Документ жагыны, анан машинанын баасыны бир сыйра өзү айтып койсун. Алтын, биринчи өзүң тааныштырып кой дагы, анан айтып бер. Assalamu alaikum.
урматтуу кыргыз туугандар, машинени сатып жатам. Сенасы 1 миллион 600. 1 миллион. Сенасы 1 миллион 600. Анан беркиндей мала литрашкалар болсо, ошону берип туруп үстүнө кошуп берсеңиздер болот. Вариант бар экен тос. Вариант бар. Документ жагы кандай? Документ жагы ошол бир кызга оформить эткен, өткөрүп алыш керек. Өткөрүп алыш керек. Же ошол кызда туруп турса болобу? Жок, өткөрүп алыш керек. Өткөрүп алыш керек, Эми бир айга чейин, бир 10-15 күн турса болот. Эгер өткөзүп алам десеңиздер, достор, менде тааныш бар. ИПси бар, таксопаркы бар. Болгону ошол таксопаркта иштейсиздер. Ошонун атыга коебуз. Уверенный адам Асан деген биздин бир тааныш браттар бар. Ошонун атына сүйлөшүп берем, достор. Ал жагынан камсынабаңыздар. Эгерде машина таппай жүргөн, ушундай ИПшник таппай жүргөн болсоңуздар, биздин WhatsApp номерге кайрылыңыздар. Мен ошол Асан деген браттын номерин берем. Өзүм жакшылап дайындап айтып коем. Кыйтың-пыйтыңы жок ал кишинен. Ошондой. Так, Звонок кыла бересиздер телефон номерге, келип любой жерден көрүп өзүңүздөр айтсаңыздар, скидка болот, конечно. скидка болот. Сүйлөшсө болот, албетте. Сүйлөшсө болот. Бартер жагында карап көрүңүздөр. Малярс болбойт. Солярис болбойт. Мала литрашкалар. Либо фит, либо гетс. Либо фит, либо гетс. Кошумча маалыматың барбы? Кошумча маалымат жок. Келесиздер көрө бересиздер машинени. Жакшы. Ийгилик жакшы сатып алдым. Жакшы. Сиздерге рахмат, Нурке эжиге ийгилик. YouTube'da алтын туу деп издейсиздер. Машинанын 2-3 видеосу бар дейт мына. Бирок машина таза экен. Мындай бая бордюрда таксиде бул. Бул эмнеки? Же наклейкабы? Пленканыкы бул. Асты жагы все равно чийик экен да, укам. Бордюрда бул закон ченемдүү көрүнүш десек болот. Бул ар бир машинеде бар. Ар бир таксиде бар. Сенасын келишсек, наклейкасын кылып тагы берем да, мына ГОСТун эмесинчи. ГОСТун Нурбайга барып эле чаптатып аласың да. Эмне? Так, мынакей достор, көрдүңүздөр. Жайкы дөңгөлөгү барбы? Бар. Жайкы дөңгөлөгү бар экен. Жаң мага жок дедиң го анан. Жайкы дөңгөлөк бар, без дискада, ушул дискага. Жок, мага жок дедиң го, мен оптимага коюп берейин десем. Сен макул, сиздерге кошуп берет жайкы дөңгөлөгүнө. Мына конденсатор жакшы иштейт деп. Конденсатор жакшы иштейт деген себеби машина техходдо турганда көрдүңүздөр, суу бөлүнүп чыгыш керек. Мына көрдүңүздөр. Диффузору дагы капкара, таптаза машина. Баягы 1000 уккандан бир көргөн. Мен машиналерди тартып чыгара берем. Машина алуучулар көрө бересиздер, сатуучулар мага кайрыла бересиздер.